Эне тилди урматтоого чакырган даңазалуу чыгармалардын автору көзү тирүү болгондо быйыл 90 жашка чыкмак. Анын эмгектери эл ичинде көп окулуп, калган өмүрүн улап келатат. Байдылда Сарногоев улуттук баалуулуктар тууралуу өз учурунда айтып, бул аракети менен советтик бийликтин сынына да кабылган. Кыргызча сүйбөгөн жаман да. Эне тилин билбеген эси жогун аныктайт. Эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жарытпайт дегенде, ошондо өйдө жактан катуу сынга алынган да, улутчул деп. Анда ошондо атам жооп узаткан ошолорго. Улутчул дешет билбеген улутун кимдир сүйбөгөн, кызыл эт кезден төрөлтүп, кыялым көк көгөлөгөн, кыргыз деп келген дүйнөгө, кыргыз деп өтөм дүйнөдө. Анан кээде ошо апам кээде тамашалап калат да, ошо кезде дейт, коркком дейт. Байдыкеңерди Токтогулда Сибирге айдап кетпесин деп. Акындын чыгармаларына байланыштуу илимий иштер жакталган учурлар бар. Бирок көпчүлүк анын чыгармаларына дагы кеңири изилдөө иштери жүргүзүлүшү керек деп эсептешет. Залкардын мааракесине арналган конференциянын өзөгүн дал ушул маселе түздү. Пародия жанры боюнча караган, жалпы жана Байдылда Сарногоевдун чыгармаларына жазылган пародияларды изилдеген да. Андан сырткары биздин институтта Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунда окурман китеп текчеси деген 60 томдук чыккан. Ошонун 60 томдуктун бир тому Байдылда Сарногоевдун чыгармачылыгынын баары топтолгон. Анын ыры элге жакын өзгөчөлүктөрү бар. Ошолорду изилдесе чоң илимий табылгалар, өзгөчө элибиз калган биздин Орто Азиядагы түрк тилдүү элдер анын акындык чоң касиетин, өзгөчөлүгүн жеткизе турган бир илимий иштер Кудай буйрса болот. Көпчүлүк Байдылда Сарногоевдун чыгармаларын обон чакырып турат деп мүнөздөшөт. Көптөгөн ырларына обон чыгарылган. Муну ырдаган эле көрөт болуш керек, окуган кишичи. Мен азыр мына бул жерде ошо эскерүүсүндө таласта да ырдагам. Жамылы эки Залкардын ыры деп ырдадым да. Обонун болсо Ашыралы Айталиев жараткан. Сөзүн башы Байдыкеңки да, бул Селкиге деген ыры. Сары селек деген ыры бар. Сүрөтү жатат тоолордун, сүрөтчү мурун тарт элек. Седепке селки кызыкса, сен үчүн Байкең алып берет деп. Ошондой бир тама айтылган ырлары бар. Эми ырлары көп ырдатса. Өзүнүн кемпирине ырдалган Салима деген дагы ыры бар. Эми аны да буйрса мына октябрда өткөн жатат го, ошондо буйрса эл алдына алып чыгабыз да. Адабият институтун бүтүп, Москвадан. Жогорку Адабият институтун 5 жыл окуп, ошол жерден орус адабияты, Европа, дегеле дүйнөлүк адабияттан билим алып келип, бирок таптакыр улуттук кыртыштан, улуттук топурактан ажырабай, эч кандай эксперимент башкага кирбей, улуттук гана формада, улуттук баягы фольклордук мыкты үлгүлөрүн профессионал адабиятка жууруп тургандан кийин Сарногоев гана өзүнө таандык бир үндүс тилди берди да. Байдылда Сарногоев 1932 жылы Талас районунда төрөлгөн. 2004 жылы 72 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Алдыда анын мааракесине байланыштуу салтанаттуу иш-чаралар өткөрүлөт. Таласта айкели ачылып, акындардын арасында жарыяланган сынактын жыйынтыгы чыгып, жеңүүчүлөргө акчалай сыйлыктар ыйгарылат. Мунун баарын адабиятка, өнөр дүйнөсүнө кайдыгер карабаган адамдар уюштурууда. Калугул Асанбаев, Умар Малашев, Ала Тоо 24.